Жүздөн ашык тигүүчүлөр тынымсыз иштеген цехтен чыккан кийим-кечектин баары толугу менен экспортко чыгат. Айына тигилген 60 миңден ашык кийимдин түрү Орусиянын рыногунда жогорку суроо талап менен сатылууда. Жумушта баары мыйзамдуу, ачык болгондуктан өткөн жылдын күз айларында болгон экспорт тоскоолдуктары бул ишканага эч кандай таасирин тийгизген эмес. Биздин документтер туура болгон үчүн андай болгон жок. Биздин көйгөйлөр жаралган жок. Анткени биздин жумуш берип аткан заказчиктерибиз аларда документтер туура болгондуктан бизде андай көйгөй жаралган жок. Миллиондогон каражатын тигүүчүлүккө салып, маңдай тер менен бизнесин ачык жүргүзгөн ишкер жакында эле 5 жылдык мөөнөткө 100 миллион сом пайызсыз киреше алды. Мамлекеттен алынган сумманын баарын Өзбекстандан, Кытайдан кездеме жана тигүүчүлүккө керектелүүчү фурнитураларды сатып алууга сарптады. Муну менен буйрутманын санын көбөйтүп, киреше булагын арттырууга кызыктар. 100 миллион алдык, пайызсыз алдык, 5 жылга алдык, 4 ай льготный период беришти. Бүт баарын санап этип, декларацияны эң негизгиси декларация маанилүү экен да. Декларация болсо, канчалык көбүрөөк оборот болсо декларацияда, ошончолук жакшы эме болуп да, возможность. Былтыр күзүндө тигүү тармагы тышкы факторлордон улам олуттуу кыйынчылыкка дуушар болгон. Бирок бүгүнкү күндө тармак ишин улантып, жаңы шарттарга ылайыкташууда. Эң негизгиси өндүрүштүк дарамети менен жумуш орундарын сактап калды. Тармакты колдоо максатында мамлекет насыядан сырткары киреше салыгы менен камсыздандыруу төлөмдөрүн да бир топ жеңилдетти. Артыкчылыктар бүгүнкү күндө көрүлүп жатат. Эң биринчиден ошол пайызсыз насыяларды ак иштегендер заматта эле алышты, кыйынчылыксыз алышты. Экинчиден мамлекет тарабынан салыктык жеңилдер берилди. Мисалы үчүн подоходный налог башка тармактарга 10% болсо, тигүү тармагына 1% болуп бекитилди. Камсыздандыруу төлөмдөрү мурун бир кызматкерге 9800 сомдо түшсө, бүгүнкү күнү 2555 сомдо түзөт. Жыл башында президент тигүү тармагынын өкүлдөрү менен жолугуп, анда көтөрүлгөн маселелер өзгөчө тартипте каралууда. Жыл аягына чейин рейдтик салыктык текшерүүлөргө жана ККМ боюнча салыктык контролго тыюу салынды. Мындай колдоолор тигүүчүлүк тармактын ишмердигин ачык жүргүзгөндөргө гана тиешелүү. Буга чейин тигүүчүлөрдүн 70% көмүскө иш алып баргандыктан алардын натыйжасы болгон эмес. Макул, если биздин оборотубузга жараша деле, мисалы өтө көп сумма болбосо деле. Экономика жана коммерция министрлигинде ишкерлердин жоон тобу келип, алардын арыз даттануулары боюнча атайын жыйын өттү. Учурда тармакта 150 миңден ашык адам эмгектенет. Мындан улам мамлекет көмүскө иштегендерге көмөк көрсөтүп, ар биринин маселеси өзүнчө каралып жардам берилүүдө. Бул жерде жөн гана талап коюу эмес, ар бирине персоналдык коштоо бар. Максат жазалоо эмес, тармакты акырындап мыйзамдуу, туруктуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү нукка өткөрүү. Элиза Нурматова, Раскелдик Өкүлбек, Ала Тоо 24.